Эл аралык саясатта билимсиз Талант Мамутов элибизди уят кылды. Орусия менен эки тараптуу кызматташуу дипломатия айдынындагы маселелерди айтууну мында кой. Мигранттардын көйгөйлөрүн коргоодо спикер Талант Мамутов тыңгылыктуу орусча сүйлөй албаса, эл аралык коомчулукта уят болбаса, аргасыздан баш чайкайт экенсиң. Билим деңгээли пастор эмнеге Жогорку Кеңештин төрагалыгына шайланды? Ар бир фракцияда ички-тышкы саясатты терең түшүнгөн билимдүү тажрыйбалуу депутаттар бар. Тандоо иретинде алардын бирин көтөрбөдүк. Баягы эле кол ирисине тарткан өзүмчүлдүк менен Мамутовду төргө отургузуп аягында сырткы коомчулукка кыргыз элин уят кылууга жетиштик. Кыргыз парламентинин төрагасы ушундай чайналган байкуш болсо, калгандары аман болсун дегенде ишара жаралып атпайбы? Туурабы? Эмнеге татыктууларды тандай албайбыз? Сокур саясатка чекит коюлса, Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Депутат: Индиядан, Пакистандан келген студенттерди окутабыз, дарыланууга кайра ал өлкөлөргө барабыз. Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев татаал операциялар жасай турган жабдыктарды алуу боюнча сунушун Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке айтты. Биз Индиядан, Пакистандан келген бир топ студенттерди окутабыз. Тилекке каршы өзүбүздүн жарандарыбызды өлкө ичинде операция жасата албайбыз. Кайра эле Индия же Пакистанга дарылануу үчүн жөнөтөбүз. Акчасы барлар чет өлкөгө чыгып дарыланып келет, ал эми акчасы жоктор бул жакта калып калат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 17 миллиард сом бөлүнөт. Жыл сайын керектүү жабдыктарды алып койсо, канчалаган жарандардын өмүрүн сактап калат белек деген сунуш. Сиздин оюңуз кандай деп суроо салды. Министр Алымкадыр Бейшеналиев өлкөгө лазердик аппараттар алынганын, адистер Орусиядан окуп келген соң операциялар жазаларын айтты. 17 жеке медициналык окуу жайларда Пакистандан келген студенттер окуп келишкен. Алардын сапаты төмөн болгондуктан азыркы кезде жеке жогорку окуу жайлардын 12син жаап жатабыз. Калган 5-ünü текшеребиз. Экинчиден, колдон келишинче керектүү жабдыктар өлкөгө киргизилүүдө. Кыргыз-түрк достук ооруканасы ачылды. Ал жерде дүйнөдө жасалып жаткан операциялар жасалууда, баасы да арзан. Буюрса, бир жылда 300 бөйрөктү алмаштыруу операциясын жасоону пландап жатабыз. Лазердик аппараттарды алганбыз. Жакын арада 3 адисти окутуу үчүн Орусияга жөнөтүп жатабыз. Алар келген соң лазер менен шишиктерди алуу операцияларын жасап баштайбыз деп жооп берди министр Алымкадыр Бейшеналиев. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Тимир Сариев боюнча жашыруун тартылып алынган видеону кимдер көрүштү? Саясий чөйрөдө кыймылдай баштаган Тимир Сариев мындан ары күчөп кетсе, анын тизгинин тартуу үчүн компромат видеону даярдап коюшканы кабарланды. Тар чөйрөдөн лөктөр көрүшүп, баш чайкашканын эшиттик. Жашыруун тартылып алынган тасманын мазмунун чечмелебей эле коелу, албетте. Булар бир адамдын аялы купуя сыры болушка жет. Коомчулукка чыгарып жиберүүгө жүрөк даабайт эмеспи? Бирок саясий күрөштө оппонентти сындыруу үчүн мындай ыкмалар колдонулуп келгени белгилүү. Жакшы эмес, соодалашуу кызыйбы? Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Карындашым эсиң барда этегиңди жап, Дөөлөт Сыдыков менен Гүлнур Асанова кайым айтышууда. Манасчы Дөөлөт Сыдыков менен дастанчы ырчы Гүлнур Асанова социалдык тармактагы баракчалары аркылуу кайым айтышууда. Буга эмне себеп болгонун билүү үчүн эки тарапка тең кайрылдык. Ырчы Гүлнур Асанованын айтымында ал Инстаграмдагы баракчасына Манас атаныда Кудай жараткан деген тариздеги билдирүү калтырган. Дал ошол билдирүү Манасчы менен кайым айтышууга алып келген. Манас атабызды мисал келтирип сүйлөбөшүм керек туура. Кудай Манас атабызды жараткан десем күмөнү бар окшойт. Манас ата сүйлөбөшүм керек экен. Кыскасы, энчилеп алышканбы же Кудай кылып алышканбы, бул табышмак. Кыскасы, Манас атабызды сизди жана мени бүт ааламды жалгыз Алла жараткандыгын айтсам эле талап жатып калышты, дейт ырчы. Ал эми Дөөлөт Сыдыков ырчынын билдирүүлөрүнө жооп бере талашып тартышууга себептүү эле жок экенин айтат. Гүлнур Асанова: биринчиден, мага сылгыдай сага эмне кылдым, экинчиден, теңирчи деген эмне, лексикада андай сөз жок. Теңир деген сөз бар, Кудайдын кыргызча аталышы. Үчүнчүдөн, эмнени алдады деп жатасың. Гинеске айтканды калп эле Манас айтты деп жазыптырсың. Ооба, бир эмес эки жолу айтты. Менин айтканымдан күмөн санабай эле кой. Мен айттым, ал жерде Лондон үчүн документтештирүү иштери жүрүп жатат. Ал жерге катталуу оңой олтон иш эмес. Гинеске катталуу кечигип же созулуп жаткан ал менден көз каранды эмес. Карындашым, эсиң барда этегиңди жап. Сен экөөбүз бир окуу жайда бирге окуп, бир сахнада жүргөн кишибиз. Манасыма шек келтирбе. Кыргыз болсоң Манаска асылба. Менин сага берер кеңешим ушул, дейт. Булак аргумент. Алымкадыр Бейшеналиев ооруканаларда бейтаптарга бир күндө канча сомдук тамак аш берилерин айтты. Жогорку Кеңештин жыйынында эл өкүлү Нурланбек Шакиев ооруканалардагы тамак аштын сапатына кызыкты. Ооруканаларда көпчүлүк бейтаптар тамак ашты үйлөрүнөн алдырышат. Эмнеге тамак сырттан келет? Себеби сапаты өтө эле начар, дейт. Ушул маселеге көңүл буруп койсоңор, деди депутат. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бейтаптарга бир күндүк тамак ашына 110 сомго чейин акча бөлүнөрүн айтты. Бир күндө бир бейтаптын тамак ашына 65 сомдон 110 сомго чейин бөлүнөт. Бул суммада тамак аштын сапаты начар болот. Муну көтөргөнгө аракет кылып жатабыз, деди министр. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин.
Нуржигит Кадырбеков айыл өкмөттөрдүн ишин баалаганда бак отургузуу критерийин киргизүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков Жашыл Кыргызстан демилгесин көтөрдү. Эл өкүлүнүн айтымында демилгенин алкагында жаз мезгилинде сапаттуу көчөттөрдү отургузуп калуу зарыл. Жакшыдан бак калат, жамандан жөрөккө дат калат деген жакшы сөз бар эмеспи? Көп өлкөлөр жолдордун оюн-зоок аянтчаларын бузуп атайын бак тигип жатат. Быйыл Жашыл Кыргызстан деген демилге көтөрөлү. Анын алкагында бак тарак отургузалы. Монголия бир жылда 1 миллиард дарак отургузабыз деген план койду. Быйыл айыл өкмөт акимдин ишин баалаган учурда канча бак отургузду деген критерий киргизели деп билдирди Кадырбеков. Ошондой эле депутат бул демилгени ишке ашыруу үчүн сапаттуу көчөттөрдү алып келүү зарылдыгын, ага бюджеттен каражат бөлүү керектигин кошумчалады. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Орусия Украинада болуп жаткан окуяларды согуш деп атоого чакырды. Орусиянын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя Украинадагы окуяларды согуш деп айтууга болбой турганын, анткени бул атайын аскердик операция экенин билдирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Муну согуш деп атабагыла, ал Донбасстагы атайын аскердик операция деп аталат деген Небензя. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Донбассты коргоо үчүн аскердик атайын операция жүргүзүү чечимине келгенин билдирген. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Путин өлүмгө алып келе турган согушту атайын тандады. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын Донбасста атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алганы тууралуу билдирүү жасады. Ал мындай кол салуунун кесепетине жалгыз Орусия жооптуу болоорун эскертти. Бүгүн түнү бүткүл дүйнө Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн негизсиз чабуулунан жапа чегип жаткан Украина элине бейбилдик тилейт. Президент Путин өлүмгө жана азапка алып келе турган согушту атайын тандады. Бул кол салуу алып келе турган өлүм жана кыйроо үчүн жалгыз Орусия жооптуу болот. Дүйнө Орусиянын жооп берүүсүн талап кылат, деди Байден. Ал кырдаалга көз салып улуттук коопсуздук боюнча командасына маалыматтарды үзгүлтүксүз алып турарын айтты. Ошондой эле G7 алкагында башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугуп, андан соң Украинага кол салган Орусияга каршы биргелешкен жооп кайтаруу чечиминин кабыл алынышарын билдирди. 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жекчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимдин мамдуума 22 февралда ратификациялады. Ошол эле күнү Федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксат берди. 24 февралда таңга жок Орусиянын президенти Владимир Путин кайрылуу кылып, Донбасста атайын аскердик операция жүргүзүү тууралуу чечим кабыл алганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверенитетин бузуу катары баалады. Украин парламенти башка өлкөлөргө кайрылып, жекчилдери ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Батыш өлкөлөрү жана НАТО, Евробиримдик жана Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда кабыл алынды. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 миңдей аскерин жыйнаган. 2014-жылы Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялап алган. Ошол эле жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы Москвага таянган жекчилдер референдум делген добуш берүү өткөрүп, өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жекчилдерди колдонгонун төгүндөп келген. Эки аймакты тең Орусиядан башка эч ким мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип Донбасс деп аталат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.